Урматтуу атенилер, дегенкиси кыргыз эли байыртадан бери урпак тарбиясын үйдө жүргүзгөн. Үй тарбиясы, үй бүлө тарбиясы бул тарбиянын башаты болгон. Мисалы алалык жайлоо керчилик шартта бир боз үйдө чоң ата дагы болгон, ошол үйдө ата дагы болгон, эне дагы болгон, чоң эне дагы болгон, жаш балдар болгон, келин кезектер болгон. Ошонун баардыгы ошол бир үйдө бир багыттуу эртең менен тургандан кечки эс алганга чейинки саламдашуудан баштап, тамак жегенден баштап, кийинүү ичинүүдөн баштап, бүтүндөй мамиле маданияты, баарлашуу маданияты, бейтааныш келеби, тааныш киши келеби, улуу киши келеби, кичүү болобу, ушунун баардыгы оюну дагы, чыны дагы, кыскасын айтканда бүтүндөй ушул үйдөгү маанайга жараша, үйдөгү жанагы шарттарга жараша жүргүзүлүп, ошол үй педагогикасы кылымдар бою бекем калыптанган. Мына ошол үйдөгү баланын таалим тарбиясынын бир бутагы бул балага дүйнөнү таанытуу, баланы өнүктүрүү, баланы тарбиялоо, мына ушунун баардыгы улуулардын элдик мектеби болуп эсептелинген да. Демек, үй бүлө бул элдик педагогиканын чоң мектеби болгон. Мына бүгүн дагы мына ушундай шарт биздин турмушубузга кайрылып келгенсип, мына ошол нерсени биздин эсибизге салып отурат. Мисалы, качантан бери мына ушул мектеп окуу, мектепте балдардын окуусу совет мезгилинен бери системага түшкөндөн бери ата-энелер мына ушул билим берүү, балага тарбия берүү, баланы өнүктүрүү маселесин бүтүндөй мектепке жүктөп койгондой болгонда, чындыгында мына ошондой эле болуп калыптыр. Ата-энелер көбүнчө балдардын саламаттыгын, кийим кечесин, тамак ашын камсыздоо менен, балдардын эптеп эле барып келип, кийинки соңку жылдарда баласынын аман-эсен эле барып келип мектепке аман-эсен жүргөнүнөн баштап бүтүндөй милдетти, баланы өнүктүрүү милдетин, тарбиялоо милдетин, билим берүү милдетин ушул мектепке, мугалимге жүктөп койгон экен. Мына ошол нерсени биз бүгүнкү күндө ата-энелердин мына ушундай бир турмушундагы олуттуу тарбиялык мектептен сыртта калып калгандыгын баамдап атабыз да. Ошон үчүн ата-эне балага ушул билим берүүдө китеп маданиятын кайрып берүү, үйдөгү китеп чөйрөсүн түзүүдөн баштап, баланы китепке үйрөтүүдөн баштап, ошол китептин пайдасын түшүндүрүүдөн баштап, мына ушул ата-эне өзү турмушту көргөн тажрыйбалуу элдик педагог катары ушуну колуна алуусу керек экен. Мен бүгүн ушул учурдан пайдаланып, балдар окуй турган китептин балага кандай пайдасы бар деген нерсе боюнча сүйлөшөйүн деп чечтим. Дегенкиси бала тарбиясы мындайча образдуу түрдө аталат да. Мисалы, 1,5-2 жашка чейин бала кичинекей наристе курагандагы кезинде эненин бөпөлөөсүндө, эненин эмчек сүтү менен тарбияланган, ошондон азыктанган куракта. Андан кийинки 3-төн баштап 7 жашка чейин бул балдардын ошол ата-эненин бөпөлөөсүн дагы да тереңдеп, турмуштун мектебин үйдөн таанып, үйдөн көргөн мезгили. Андан кийин 7 жаштан баштап 14 жашка чейин бул балдар айрыкча китеп менен азыктанган, китепти таанып билип, китептен үйрөнүп, китептен турмушту билип, сабаттуулукка үйрөнүп, билим алган кези да. Андан кийин 14-15 жаштан баштап балдардын психологиясында, ой жүгүртүүсүндө башкача бир
мезгил башталат, башкача бир өнүгүү башталат, башкача бурулуш башталат. Бул балдардын ошол баягы мектепте алып аткан билимдин түптөлгөн түбү бул ошол чоң пайда болот дагы балдардын өнүгүүсүнө, өзгөрүүсүнө бир жаңы бурулуш башталат. Бул өзү үлгү менен азыктанган курак деп коем да. Ушул 15тен баштап 20 жашка андан аркы жигиттик куракка чейин өспүрүм курактарда бул өспүрүм деген сөздүн өзү мындай өсүп бараткан, өскүлөң тартып калган курагы да. Ошон үчүн булар түрдүү баатырдык мүнөздөрдү жигиттер, бир энелик мүнөздөрдү кыздарыбыз, мырзайымдык мүнөздөрдү, ушундай мыкты үлгүлөрдү балдарга беришибиз керек экен. Ошол жанагы үлгү менен азыктанган курак деген курак ушул экен да. Эми дегенкисин алганда өзү балага китеп окуп берүүдө, китепкөй кылууда балдарды бул эки жол бар да. Бул адегенде балдарга ата эненин китеп окуп берүүсү, китепке тартуусу, китепке көнүктүрүүсү, китеп чөйрөсүн уюштуруусу, ошол китептин чөйрөсүнө киргизүүсү. Китеп окууну балдардын аң сезимине киргизип, мына ушул кезиндеги мезгил ушул ата менен эненин, тарбиячы менен баланын ортосундагы иш-аракет. Бул өзү калыптанбаса, бала андан кийин китеп окубайт. Ошон үчүн бул биринчи ата эне менен баланын, тарбиячы менен баланын ортосундагы жумуш. Экинчи бул баланын өз алдынча китеп окуусу. Бул өзү келечектүү мезгил да, келечектүү. Өз алдынча китеп окууга үйрөнмөй сайын бала өз алдынча өнүгүү жолуна түшүшү кыйын. Өз алдынча китеп окуу бул баланын өмүр бою улана турган педагогикалык процесс. Педагогикалык процесс дегеним өзү бул мектептеги эле таалим-тарбия процесс эмес. Бул китеп окуу өзүнчө эле таалим-тарбиянын мектеби. Себеби жанагы баланы китепкөй кылып көнүктүргөндөн баштап, бала өз алдынча окууга көнгөндөн баштап, ал бала максаттуу түрдө окуй баштайт. Кандай жанрдагы, кандай темадагы, кандай багыттагы китепти окуйт. Ошол жерде максат коюлат, милдет коюлат, китептин мазмунун түшүнөт, китептин маанисин түшүнөт, китептеги образдарды, китептеги идеяларды табат, өз алдынча бир жыйынтык чыгарат. Мына ошол мезгил бул жанагы айткандай китеп окуу өзүнчө эле педагогикалык процесс, таанытуу, тарбиялоочу, өнүктүрүүчү процесс деген келет да. Эми китептин кандайча бул билим берүүчүлүк кызматы бар. Китептин билим берүүчүлүк кызматы чоң. Мисалы, сабаттуулукту тереңдеткенден баштап, бул жерден дүйнөнү таанытат, билимдердин негиздерин таанытат. Бул жанагы ой жүгүртүүсүн өстүрөт, көп башка дагы предметтерди үйрөнүүгө жол ачат. Бул билим берүүчү маселе бул жерде көп. Тилин өстүрөт, кызыкчылыгын өстүрөт, жан дүйнөсүн жакындатат, байытат. Мына ушунун баардыгы сүйлөө маданиятын өнүктүрөт, окурмандык маданиятын калыптандырат, баланын интеллектуалдык баягы дүйнөсүн байытат да. Мына ошон үчүн бул китептин билим берүүчүлүк максаты абдан чоң. Балдарга китеп тарбия берүүчүлүк чоң максаты бар китептин. Бул жерде өзүн алып жүрүүгө тарбиялайт, сүйлөшүү маданиятына тарбиялайт, жүрүм-турум этикетине тарбиялайт, турмуштагы нарктарга, баалуулуктарга тарбиялайт, наравалык, эстетикалык түрдүү идеалдарга тарбиялайт да. Мисалы, баатырдык образдар аркылуу балдардын эркин тарбиялайт. Мыкты биздин эпосторубуздагы жанагындай Каныкей сындуу, Айчүрөк сындуу мыкты баягы аял затын образдар аркылуу кыздарыбызды мына ошондой мыкты энелик, асылзаттык идеалдарга тарбиялайт. Албетте китеп баланы андан ары өнүктүрөт. Эмнесин өнүктүрөт китеп?
өзүн өзүн ой жүгүртүүсүн өстүрөт, сынчыл ойлоосун өстүрөт, акыл ой ишмердүүлүгүн өстүрөт. Эң негизги нерсе бул адам баласы ошол китептен көп бир билимдердин топтомун, биздин ата бабалардан берки калыптанган билим топтомдорун алгандан кийин, көз караштарын калыптангандан кийин балдар бул жерде өзүнө өзү ээ сыяктуу, өзүнүн эркин өзү кармаган эрк бекем катары, анан ар кандай бир агымдарга, ар кандай бир көз караштарга жетеленип кетпеген өзүнүн көз карашы бекемделет экен да. Ушул жерден айта кетейин, могул жакшы образдар аркылуу улуттук мүнөздү калыптандырат экен балдарга. Улутубуздун эң мыкты баягы дастандарын окуу менен ошол улутубуздун мүнөзүн, жан дүйнөсүнө сиңирет экен. Ушул жерде да бир нерсени айта кетейин, могул адамды китеп анын эс акылын, анын жан дүйнөсүн, психикасын бекемдегенден кийин балдардын жанагындай суицидке баруу жагындагы алдын алат экен да. Демек балдарды бул жагын алганда психологиялык жактан дагы чоң жардам берет экен. Ошон үчүн жакшы китепти окуу бул адам жакшы бир таалим тарбиянын үлгүсүн алганга тетеги болот экен. Ошон үчүн алганда могул биз албетте майда балдарды албетте жомокко кызыктырышыбыз керек экен. Жомоктогу жанагындай адилеттүүлүктүн жеңиши, акыйкаттуулуктун жеңиши, жөнөкөй адамдын келип туруп эл башына келиши, ошолордун жакшы бир насаат, бир асылзаада баатырлар адамдардын жакшы насааттары бул баланы көп тарбия берип балдарга, анан булар адилеттүүлүккө үйрөнөт экен. Мисалы жанагындай жомокторго ишенүү менен балдар турмуштагы адилеттүүлүк бар экендигине кичинекей кезинен баштап үйрөнө баштайт экен да. Себеби мына ушул бир жакшы нерсе, мисалы бул жомок жакшы китеп, бул терапия деп айтылат да. Ошон үчүн бул элдик терапия, китеп терапиясы. Бул китеп терапиясы бул жанагындай адамдын психикасына дагы таасир эткен, психикасын өзгөрткөн, психикасын калыптандырган, жаңы бир жакшы бир ой жүгүртүүгө үндөгөн, жанагындай жакшы жүрүм турумдарга үндөгөн адамдын жан дүйнөсүн байытарлык көп нерсе ушул китепте экен. Китеп өзү адамдын ден соолугуна дагы чоң таасир этет экен. Мисалы могул китеп окуу менен адамдын мээси дагы жакшы активдүү иштейт экен. Бул мээнин дагы калыптануусуна алып барат экен. Мына бул китеп окуу адамдын көзүн начарлатат деп коет да. Бул өзү китеп окуу адамдын көзүн начарлатпайт экен. Китепти туура эмес окуу, аралыгын туура эмес кармоо, жарыкты туура эмес кармоо, мына ушундай учурларда адамдын көзүнө албетте китеп тескери таасир тийгизиши мүмкүн экендигин медиктер дагы жакшылап изилдеп атышат. Могу дагы бир нерсе, китеп улуттун менталитетин өзгөрткөн жагы бар да. Менталитетин. Мисалы, ар бирибиз китепкөй болсок, улутубуз китепкөй болот. Ар бирибиз китепти окусак, улутубуз китеп окуйт. Ар бирибиз билимдүү болсок, бул улутубуз билимдүү болот. Ошон үчүн ар бир улуттун жараны бул китепкөй болуп, китеп маданиятына калыптанган, китеп маданиятынан сугарылган билимдүү, тарбиялуу улутка айлансак деген тилек. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, ушул балдарыбызга мондай үйдө жүргөн чакта бекер убактысын өткөрбөй, жакшы китепти окутуп, жакшы китеп менен тарбиялап, ушул жакты көңүлгө алсак. Анткени ата-энелер ушул балдарыбызды китеп окуу деп талап кылгандын ордуна өзүбүз китеп окуп, өзүбүз китепкөй болуп, өзүбүз тарбиялуу болуп, өзүбүз көп ашынган, өтө ысырапкорчулукка барган заманда биз жанагындай экономикалык, социалдык, жанагындай бир саясий, бир тескери бир жолдорду тандагандан көргүчө ушул маданият
бақыттың жолын таңдасақ, біз мындан ұтабыз. Ошон үчүн біз өзүбүздүн маданий турмушубузду кайрадан калыбына келтирип, ушуну өзүнчө бир жаңы бир нукту, жаңы бир концепцияларды, жаңы бир эрежелерди түзүп алып, ошол багытта өзүбүздү дагы, бала чакабызды дагы, өлкөбүздү дагы бир жакшы жолго сала турган мезгил келди деп эсептейм. Ошол мезгилде ошол концепцияларды жалпы элибиз, жалпы журтчулугубуз жаңы бир маданий багыттагы концепцияны кабыл алып, ошол жакка жашообузду жакшы жакка бурсак деген бир жакшы тилек.